Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвадагы 3 аэропорт убактылуу жабылды. Москва шаарындагы Внуково, Шереметьево жана Домодедово аэропортторунда учактарды кабыл алуудагы учуру дагы токтотулуп, ковер планы жарыяланды. Бул тууралуу Авиаторшина Телеграм каналы билдирди. Учактар жакынкы жердеги альтернативдик аэродромдорго багытталууда. Учурда Внуково, Шереметьево жана Домодедово аэропортторунда 25 каттам жылдырылды, дагы 19 каттам токтотулду. Бүгүн эртең менен абадан коргонуу күчтөрү Люберцы шаарына жакын жерде Москвага учуп бара жаткан учкутсуз учуучу учакты токтотушту. Өз кезегинде Москванын мэри Сергей Собянин билим күнүн бузууга жол бербеген аскер кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирди. Булак Суперкежи. Орусия бийлиги дрондордун жаңы чабуулу тууралуу кабарлады. Орусиянын бийлиги 1 сентябрдын таңында дрондордун жаңы чабуулуна туш болгонун, анын ичинде баш калаанын жанына жана атомдук электр станция жайгашкан шаарга абадан кол салуу аракети жасалганын билдирди. Москванын мэри Сергей Собянин калаага жакындап келаткан учкусуз аппаратты абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн Телеграмга жазды. Дрон Москванын түштүк-чыгышындагы Люберец шаарына жакын жерге кулаган. ТАСС маалымат агенттиги Москвадагы Шереметьево, Домодедово жана Внуково ири аэропортторунда кыска убакытка учуулар токтогонун кабарлады. Андан тышкары Курчатов шаары дрондордун чабуулуна кабылганын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт 1 сентябрдын таңында билдирди. Бул калаада Курск атомдук электр станциясы жайгашкан. Старовойттун айтымында дрондордун кол салуусунан административдик имарат жана карапайым тургундардын үйү жабыркады. Ал атомдук электр станцияга кандайдыр бир зыян келтирилгени тууралуу эч нерсе айткан жок. Жалпысынан соңку 1 суткада Орус бийлигинин маалыматына караганда 6 аймакта дрондор атып түшүрүлгөн. Брянск облусунда 5 учкутсуз аппарат, Рязань жана Москва облустарында 2ден, Орлов менен Калуга облустарында 1ден дрон кулатылган. Москва дрондордун чабуулун Киевден көрүп келет. Украинанын расмий бийлиги адатта Орусиянын ичинде болгон окуяларга комментарий бербейт. Булак Азаттык. Убактымда жок. Садыр Жапаров футбол эле ойноп жүрөт дегендерге жооп берди. Өлкө башы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине кезектеги маегин берип жатып, футбол эле ойноп жүрөт, башка иш кылбайбы деп сындагандарга жооп берди. Кыргызда жыргаганымдан жылкычы болуп турмунбу деген сөз бар. Анын сыңарында күндө эле футбол ойноп жүрөт дейсиңерби? Убактымда жок, бир жылда 2 күн ойнойт экенбиз. Май анан декабрь айында министрлер арасында Мурас аттуу футболдук турнир өтөт. Эмне үчүн бул турнирди уюштурдук? Жаштарга пропаганда үлгү бололу дедик. Баңгичиликке кирип кетпей, жаман иштерге барбай, келели кечки компьютерде отурбай, спортко кызыксын дедик. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Ден соолугу таза улут болсо, ден соолугу таза өлкө болот. Жаштар биздин келечегибиз. Кары жашыбыз дебей, баарыбыз жаштарды спортко үндөөлү. Мени сынап жаткандарга да кайрылам. Интернеттин артында күнү-түнү отурбай спортко баргыла. Ошол пайдалуураак болот силерге. Пайдасынан башка спорттун эч кимге зыяны жок, деди Жапаров. Булак Суперкежи. Көкбөрүдөгү тополоң милицияга 25 адам жеткирилди. Бүгүн 1 сентябрда Ош облусунун Төлөйкөн ат майданындагы Көкбөрү оюнунда коомдук тартипти бузган жана чагымчылдык аракеттерди жасаган 25 чаран кырмалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя боюнча мыйзам бузууларга, коомдук тартипти бузууга жана чагымчылдык жасоого байланышкан жагдайлар аныкталса, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышат деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта окуя боюнча тергөө оперативдик тактоо иштери жүрүп жатат. Эске салсак, кечээ 31 августта Көкбөрү боюнча президенттин кубогунун финалында Достук жана Ынтымак командалары кез келишкен. Оюн 2-1 эсебинде Ынтымак командасынын жеңиши менен аяктаган. Оюндан кийин көрүүчүлөр наразы болуп, Калыска жана Ынтымак командасынын оюнчуларына желим бөтөлкөлөрдү ыргытышып, аларды кубалашкан. Кийин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев кайрылуу жасап, тополоңдун катышуучулары кармала баштаганын айткан.
Окуядан кийин ооруканага 7 жаран кайрылган. Анын ичинде 1 укук коргоо кызматкери бар. Мындан сырткары Ош облустук тез жардам кызматынын Форд Транзит үлгүсүндөгү автоунаасынын терезелери талкалангандыгы боюнча нөөмөт бөлүмүнө кабар келип, маалыматтык электрондук журналына катталган. Булак Суу Беркежи. Садыр Жапаров өзү окуп кеткен номер 1 мектеп гимназияга барып, мугалимине 100 000 сом берди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 сентябрь билим күнүндө Бишкек шаарындагы Каниметов атындагы номер 1 интернат гимназияга барды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Каниметов атындагы номер 1 интернат гимназия 1956 жылы негизделген. Мекеме негизделгенден бери интернаттын имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Өткөн жылы мамлекет башчысынын демилгеси менен интернатта капиталдык реконструкциялоо башталган. Садыр Жапаров өзү бул интернат гимназияда 9-10 класста окуган. Окуу жайда ал окуу имараттарынын оңдоо иштеринен кийинки абалы жана окуу жайдын ишмердүүлүгү менен таанышып, эмгек жамааты менен да баарлашты. Садыр Жапаров интернатта өткөргөн күндөрү алган билими анын бойго жеткен жашоосунда жана пайда болгон кыйынчылыктарды жеңүүдө кандай жардам бергени тууралуу айтып берди. Эмгек жамааты менен баарлашууда мамлекет башчысы мектеп мугалимдерин эскерип, жолугушууга катышып жаткан тарбиячысы Шайыр Бегалиевага кесипкөйлүгү жана эмгекти сүйгөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Жарандардын билими мамлекеттин өнүгүшүнүн эң маанилүү пайдубалы жана бул пайдубал мектепте түптөлөт. Көп нерсе мугалимдин көз каранды. Балдарга берилген билим адам катары калыптанышына жардам берип, келечекке жол ачат. Билимдүү жаштар ар дайым ийгиликке жетип, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот. Өз кезегинде мамлекет ар бир жаран татыктуу билимге ээ болуш үчүн билим берүү тармагында реформаларды жүргүзүп жатат деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаров тарбиячысы Шайыр Бегалиевага келечек мондун билим алуусу жана өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, акчалай сертификат тапшырды. Ал ошондой эле эмгек жамаатка жакынкы келечекте өлкөнүн мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсү, атап айтканда келечекте бюджеттик кызматкерлердин эмгек акысын дагы жогорулатуу боюнча пландары менен бөлүштү. Соңунда Садыр Жапаров мектеп ар дайым билимдин жарыгын таратуусу үчүн Каниметов атындагы номер 1 интернат гимназиянын мугалимдерине чыдамкайлык жана сабырдуулук каалады. Булак Суу Беркежи.